Урматтуу жашоочулар, биз сиздерге ошо Жалал Абад шаарынын мэриясынын Чыңгыз Айтматов муниципалдык аймактык башкаруунун башчысы катары сиздер менен жеринде таанышуу үчүн келип отурабыз. Негизги келгенибиздин себеби сиздердеги көйгөйдү угуп, ошондой эле азыркы чыгып аткан жаңы президентибиз Садыр Жапаровдун кол койгон жарлыктарын, мыйзамдарын жеринде сиздерге түшүндүрүү иретинде ушул жерге келип отурабыз. Шаар мэриясы тарабынан ушундай боди камера менен планшеттер алып берилген. Бул боди камера 300 метр аралыкка чейин баардыгы мени тартат. Себеби дегенде боди камера бул бир эле кылмыштуулукту тартпастан тазалыкты, ошол жерде болуп аткан окуянын баардыгын тартып кетет. Азыр сиздерди деле ошол тартат. Бул ар дайым ошол участкалык милициянын ыйгарым аймактык өкүлүнүн көкүрөгүндө жүрөт. Никап менен, паранжы менен көчөдө жүргөн учурда, коомдук жайларда жүргөн учурда айыппул көргөзүлгөн. Бул болсо 20 000 сом акча айыппулга алып келет. Ал эми ошол эле эмеде юридикалык жак болуп эсептелген болсо, ага 650 эсептик көрсөтүш көрсөтүлгөн. Бул болсо 65 000 сом баягы юридикалык катталган жакка айыппул салынат. Ошондуктан көчөдө кыз келиндерге, үйдөгү карындаштарыңыздарга, кыздарга, келиндерге айтып коюңуздар, көчөгө чыкканда жүзүн ачып чыксын. Эң биринчи жашап аткан үйүңүздү турак жайды милдеттүү, мен айтам, милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча мыйзам кабыл алынган. Биринчи максат өзүңүздүн жашап аткан турак жайыңызды камсыздандыруудан өткөрүңүз. Иш менен камсыз кылуу, балдар маселеси боюнча, миграция маселелери боюнча ушундай үй бүлөңөрдө ушундай проблемалар жаралса, биздин бөлүмдөргө кайрылып консультация алсаңыздар болот. Мисалы, жумуш менен камсыз болгуңуз келсе, же балдарыңыздар, кыздарыңыздар кесиби бар, бирок жумушу жок болсо, биздин бөлүмгө кайрылсаңыздар болот. Азыр номер адрестерибизди калтырабыз. Жөлөк пул маселеси боюнча да кайрылсаңыздар болот.